بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума хутбасынын темасы жол эрежелерин сактоо. Айдоочулук күбөлүккө ээ болгон айдоочулардын бүт баары жол эрежесин сактабагандыктан ар кандай кырсык кесепеттерге учуруп атабыз. Бир гана айдоочулар эмес, жөө жүргүнчүлөр да. Ошондуктан мен бүгүнкү теманы айдоочу адеп ахлактан да сынак, экзамен тапшыруусу зарыл. Биз барып айдоочулук күбөлүк алуу үчүн атайын тест кагазына жазылган суроолорго жооп берүү менен чектелебиз. Тигиндей мындай кылсаң болот, мындай кылсаң мындай болот деген. Ошон менен айтор бешинебизге жазылса алабыз, болбосо бир канча ирет тапшырып, анан туура тапшырып өткөнүбүздү алабыз кыскасы. Бирок биз эң негизги мүнөз болгон бул адам баласына, айдоочуларга, жөө жүргөндөргө, айтор мусулман инсанга эң зар келек болгон нерседен экзамен тапшырбай калабыз да, ушул жери бар. Андыктан мен ошол теманы айдоочу адеп ахлактан да экзамен тапшырыш керек деп чечтим. Ал-кияда ахлак. Айдоочулук күбөлүк. Адеп ахлаксыз ал күбөлүк деп эсептелбейт. Же айдоочу чыныгы күбөлүккө ээ болуш үчүн адеп ахлакка ээ болуш керек. Кымбатыраак машина минип алган сөзүрдө жөөлөп өтүп, арзан машина мингендин алдын тороп, айтор эми ар кандай нерселер, булар биздин жашоодо болуп атат. Айдоочулук же болбосо айдоочу ушунчалык өзүн төмөн алыш керек, ал төмөн алуусу анын адеп ахлагынан. Мисалы, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлак." Мен бул дүйнөгө кулк, көркөм кулк адепти эң жогорку деңгээлге жеткирип көтөрүү үчүн жиберилген пайгамбармын деген. Караң, мен эң мыкты кулк адепти эң жогорку деңгээлге жеткирип көтөрүү үчүн жиберилген пайгамбармын деген. Пайгамбарыбыздын пайгамбар болуп жөнөтүлгөндөгү негизги максаты ал адеп ахлакты туу чокусуна жеткирүү эле. Өзү инсанда өзү адеп ахлак болбосо, анын инсандыгында өзү баа жок да. Бизде чоң энелер, тайенелер айтып калат. Бир топ жашка чыгып калган. Ой, чырайлуу экен тигинин кызы, ушунчалык сулуу экен десе, эми ал кыздын ата тегин билген чоң энелер айтып калат. Айдай чырайын, кыктай кылыгы бузат анын деп. Анткени анын ата энесинин адеп ахлагы тайкы болгондугу үчүн баары бир алма сабагынан алыс түшпөйт. Кызында деле ошол атасы менен апасында бар, кылык жорук бар да дегендеги түшүнүк. Андыктан пайгамбарыбыз айтат: "Инналлаха ла янзуру ила суварикум ва ла ила амваликум, ай валакин янзуру ила кулубикум ва а'маликум." Садака Расулуллах. Аллах силердин келишкен келбетиңерге, чымыр денеңерге, жыйнаган мал мүлк, капитал байлыгыңарга эч качан суктанып тиктебейт. Анткени аны Алла өзү берди силерге. Аллах разы болуп силерге тиктей турганы ал эмне десе, кулубикум ва а'маликум. Силердин жүрөгүңөрдүн тунуктугуна, жасаган ишиңердин мыктылыгына. Жасаган ишиңердин, бул деген адеп ахлагыңарга карайт деп атканы. Айдоочу бүгүн эгерде адеп ахлакка ээ болбой кала турган болсо, демек ал бир маймыл мотоцикл же болбосо велосипед айдап баратат деп түшүнгүлө.
Айдоочулук күбөлүккө ээ болгон, бирок адеп ахлаксыз айдоочу ал велосипед минип бара жаткан маймыл эле. Маймыл. Азыр биздин көчөлөр мына оңдолуп атат. Биздин көчөлөр ушунчалык оңдолду, тегизделди. Бирок ачык айтайын, биздин жүрүм турум көчөдөгү жүрүм турум жөө баскандардын дагы айдоочулардын дагы айдоочулугу ушунчалык бир тамтыгы чыгып тешилди. Чын. Жолдор жаңыланып атат. Мамиле бири-бирибизге болгон сый-урмат ушунчалык эскирди. Үйлөр заманбап болуп, өтө кооз бийик салынып атат. Адамгерчилик менен адеп ахлак ушунчалык пасайды, төмөндөдү. Чындап айтканда азыр айдоочулук күбөлүккө ээ болгон айдоочулар дагы, жөө тротуарда бара жаткан жөө баскандар дагы адеп ахлак менен суугарылыш керек болуп атат. Адеп ахлак менен суугарылыш керек болуп атат. Айдоочулук күбөлүк ал кайсы бир инсандын жашоосун сактап калуу күбөлүгү деп эсептелет. Чын. Жардам берүү. Жолдо келе жатасыз, кимдир бирөөнүн дөңгөлөгү жарылып калган. Берип турсак болот, же жардамдашсак. Кырсык учураган. Кандын группасы канча? Андан көп кан кетип калды. Же машинасынын эшиктерин култап алып ачкычын жоготуп берген, ачып бергенге айтор ушундай көптөгөн нерселер бар. Ушул жерде адеп ахлак бар. Эгерде жасабай турган болсок, демек биз адеп ахлактан куржалак калган инсанбыз. Кимдир бирөөнүн жашоосун сактап калуу деген ал эмне? Биз оң руль, сол рульга шылтайбыз. Оң руль, сол рульга шылтайбыз ушул кырсыкты. Жок. Бул адеп ахлактан куржалак калгандык, шалакылык. Эми угуп турун. Аллах өз аятында самалбилла. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Sadaqallahu azim. Ошол өз доорунда адам атабыздын эки уулу бири-бирин өлтүрүп койгондугу себептүү. Кабил Хабилди өлтүрүп койгондугу себептүү. Исраил коомуна мен ушинтип эскерттим дейт Аллах. Ал силерге да таандык деп атат, бизде айтып атат. Араңардан кимдир бирөө жер бетинде бузукулук кылса, бир өзүнүн айылында же көчөсүндө бузукулук деген таштанды ташталган урнаны, чаканы тепти, же таштандыны чакага таштабай бул жака таштады. Айтор ушундай. Жеп бара жаткан балмуздагынын кагазын таштады. Айтор ушундай эми шалакылык кылды. Же шалакылыгы менен, кайдыгерлиги менен кимдир бирөөнү өлтүрдү. Булар кандай болот десе, ал бузукулук кылган өзүнүн көчөсүндө, ал ааламга бузукулук кылгандай. Шалакылыгы менен, кайдыгерлиги менен адам өлтүрүп алган, ал ааламдагы адамдардын баарын өлтүргөндөй күнөөгө батат. ومن أحياها эми кимде ким адеп ахлак менен басса, мамиле кылса, отурса, турса, этияттык менен кимдир бирөөнүн өмүрүнө кооптуулукту туудурбай, демек ага жашоору болосо, демек ал бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү инсандардын жашоосун кепилдикке алып мыкты жашоо тартуулаптыр. Ошондой соолукка ээ болот деп атат. Мынеке. Мындан эмнени алсак болот? Мындан машиналарыбызды атайын техникалык кароодон өтө сонун жогорку деңгээлде өткөрүү. Майын, суусун, электр жагын кароо, улам текшерүү, жаңылоо, оңдоо, кайра көзөмөл алуу, жол эрежесин көздүн карегинде сактоо, токтоо деген жерде токтоо, жүр деген жерде жүрүү, бул кайсы бир адамдын өмүрүн сактап калуу. Таксистер айрыкча өзүнө отурган кардарларды тез жеткирүү эмес, сак саламат жеткирүүнү эгерде ойлой турган болсо, анда ал тынч келмек. Ал-кияда
айдоочулук күбөлүк деген бул кимдир бирөөлөргө бири-бирине жардам берүү же болбосо айдоочу бири-бирине жардамдашуусу керек. Исламда жакшы бир сөз бар. Min husnil mumashat an yaqifa al-akh li akhihi idha inqata'a shis'a na'lihi. Жүрүп бараткан адамдар, бул жол четиндеги тротуарда бара жаткан адамдар жөнүндө сөз кетип баратат. Жүрүп бара жаткан адамдардын арасынан кимдир бирөөнүн аяк кийиминин боосу үзүлүп калса, өтүп бара жаткандар тияк бияка же жанында бара жаткан шериги токтоп өз боосунан тең бөлүшүүсү бул анын ислам дин тутунган ислам дининдеги алган адехо ахлагынын эң туу чокусу деп атат. Боос үзүлүп калса, анан эми кимдир бирөөнүн дөңгөлөгү жарылып калган, кимдир бирөөнүн суусу кайнап кетти, ага көмөк көрсөтүшкө же болбосо өтмөк бар, зебра бар, андан өткөрүп кой. Андай өтмөгү жок жерден бирөө өтүп атат таяк таянып, же балалуу келин. Айторушулардын баарын өткөрүшүбүз керек. Бул биздин камерага тарткан деле жок. Биз азыр Кудай Тааладан эмес, камерадан көбүрөөк коркуп калдык. Камера жокпу? Айдай берейин. Камера болсо айдабайсың, камера болсо акырына айдайсың. Бул биздин ислам динден адеп ахлагынан кабарсыз жашап атканыбызды билдирет. Камерасыз деле биз Кудай Тааладан коркушубуз керек, бири-бирибизди сыйлашыбыз керек. Эмнеге? Аллах өз аятында өз аятында мындай дейт: "Ва таавану алал бирри ват тaqwa, ва ла таавану алал исми вал удван." Садақаллаху азим. Жакшылык иште, таквалык иште бири-бириңерге көмөктөшүп болгула. Эми мынеке мен азыр ушул жерде айтайын. Мына шаарда жашагандар, мына Алмата көчөсү менен жогору чыгып бара жатып, ошол Анкара көчөсүнө жеткенде, жетейин деп калганда, сол тараптагы айдоочулардын бүт баары кыпчылып барып, ошол экинчи ортоңку оң тарапка өтүш керек да, бүт баары мурдун тыгып ушинтип, өтө берет. Ушунчалык ошол жака өткүң бар экен, ошол сызыкта баратасың, аркадан эле сабыр кылып келсең болбой беле. Ошол жердеги адамдардын баарын ачуусун келтирип, сол жака түшкөндөн сен сол жака буруласың да. Оң жактагы ушинтип сол жака бурула берет. Кимге жол бошотобуз? Албетте өрт өчүрүүчүгө, тез жардамга, май кызматкерлерине жана башкаларга ушинтип жол бошотсок болот. Жол берем мен. Анан өткөндө айттым, бир жаш жигит өтүп кетейин деп. Мен жол берем сага, бирок менин аркамдагылардын баарын ачуусун келтирип атасың. Жаш экенсиң, таяк таянып калган болсоң, кулагың укпай калса, же болсо аркаңда кош бойлуу келиң болсо, анда кош колдоп эле мынтип өткөрүп беребиз. Адеп ахлак сактабайсыңбы дедим. Эми менде деле болуп калат андай, сизде де болуп калат. Эгер адашып түшүп алсаңыз, анда сурансаңыз болот. Мен өзү түз кетет элем, адашып түшүп алыптым ушул көчөгө, ушул сызыкка. Оңго кирип кетейин десе, бүт баары түшүнөт да. Андай эмес, адашпагандар бүт баары туура эле билет. Ошол жака барып өтүп кетем дейт да. Ушунун өзү анын адеп ахлагынын жоктугу, пастыгынан кабар берип атат. Бул темир тулпарга мингенден кийин Кудайга шүгүр дегенди унутабыз. Бир машинага мингенден кийин экинчи машина жакшы көрүнөт, андан кийин дагы бир машина жакшы көрүнөт. Чындап айтканда, муну азыркы жаңы үлгүдөгү машиналар келгенге чейин тарака турак деле машинада жүргөнбүз. Эми гана жаңы машина минип, кичине көзүбүз ачылып атат. Бирок улам жаңы машина минген сайын Кудайга шүгүр. Мен өзү буга татыксыз болсом дагы сен бердиң ай Кудай Таала деп Алла Таалага шүгүр келтириш керек. Кантип? Аллахума ас'алука хайраха ва хайра ма жубилат алайхи. Аллахым, ушул алган темир тулпарымдын же улакка чаба турган атымдын деле ийгилигин каалаймын, жакшылыгын, берекесин сенден тилеймин. Аллахым, алган тулпарымдын жана алган ошо машинамдын эртең келечегине жазылып калган жаман нерселеринен, кырсык кесепеттеринен Аллахым сенден өзүңдөн сактоо сураймын деп отурду атат машинага. Мен бекеринен айдоочу сөз түрдө айдоочулук күбөлүктү алууда, праваны алууда сөз түрдө адеп ахлактан экзамен сынак тапшыруусу керек деп бекеринен тандаган жокмун. Азыр кичине эле бир жаңыраак машина минип калгандар мурду көтөрүлүп калат. Жандагысын жөөлөп калат да.
Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейді: "Инналлаха ауха илайя ан тавадау хатта ла яфқар ахадун ала ахад ва ла ябға ахадун ала ахад." Аллах маға бұйырды дейді пайғамбар. Аллах маға бұйырды. Барыңар төмен алышыңар керек өзіңерді. Еш қачан ешкіміңер екіншіңерге текеберді қылбашыңар керек. Жөлебешіңер керек деп атады. Машинасы жаңы, машинасы ақыр күлгіде екен, бірақ адеп ақылақтан ал жаңылан албаптыр. Адеп ақылағы бұт жытығы шыққан, тамтығы шыққан, ескілігі бойынша қалған. Мұнда айдоочылардың көбөлігінен адыр шарда. Шынчалық жол тығыны пайда болған, турасынша қойып қояды. Шул учурдан пайдаланып, жұма намазға келгенде машиналарды, мысалы, uzun тура қойып ойлы, базарға барғанда, дағы башқа жаққа барғанда шу машинаны uzun тура қойбай, иретіменен қоя тұрған болсақ, жақсы екен. Японияда мен екі нәрсеге шынчалық таң қалдым. 6 классқа чейін Японияда жалаң жүрім тұрым адеп ақылақтан сабақ өтеткен. Жалаң 6 классқа чейін. Жалаң жүрім тұрымдан адеп ақылақтан, мамиледен, кичпейілдіктен сабақ өтілеткен. Андан кейін ғана дүниелік білімдер. Қараң, алардың министрі де иіліп тұрады. Алардың президенті де иіліп тұрады. Жаңағы заправкадағы май құюшы жердегі қыздар май құйғаннан кейін аршып тұрып, тамшылап кетпеді екен деп, тряпкадан аршып тұрып, жолға шығып, бияқтағы машинаны тоқтап тұрып, бұл жақтан май құйды да шығып кетсін деп, шыққандан кейін берік тоқтаған кешіге иіліп салам беріп, ырашылық білдіріп, қайрат шықырап келіп жатады. Айлеме, бір ишханаға же бір мекемеге же мечітке ертерек машинасымен келіп қалғандар, машинасын ең ақырқы алысырақ стоянкаға тоқтатып, стоянканың ең ақырқы бөлігінен тоқтатып келеді екен. Анткені намазға шашылып келгендерге жақынырақтан орын қойып берейлі, алар батырақ кірсін деп. Субханалла, мұна адеп ақылақты қарап қой. Біздікілерше, ешіктің түбіні тоқтатасың да, түбіні. Екінші машинаның ешігін үстінде қысып тоқтатасың, ал люгін сындырып үстінен түш керек та мұндайынан. Же багажын ептеп ашып кіріш керек та. Қара, бізді үшіншалық. Анан кейбіркілер бар, түз қойбайды да. Қиғаш қойып қойды, 2 машинаның орнына 1 машина тұрады да. Бұл өзі үйінде де үшін жасаса керек өзін, төшегінде. Мен түсінбеймін. Аллах өз аятына мындай деді, астағфируллах. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Садақаллаху азим. Аллах сілерге жылқыларды, қачырларды, ешектерді минуңер үшін, жана қоздық үшін де жаратты. Минебіз, жылқыны минебіз, көкбөрі чабабыз, байгеге шығабыз, анымен жүк артып, қошайдайбыз, айтор ұшындай. Ешеке де, қачырға да ұшындай. Уазина, қоздық үшін де. Охо, кебіркілер атын суытат, улақа да чаппайды көкбөріге. Байгеге де чаппайды. Ал жөн еле, тық, 1 километр нары 1 километр бері басып тұрып, қайрау байлап қояды. Ондай да бар. Бар асыр. 2 аты бар, 3 аты бар, 4-5 аты бар адамдар бар. Қоздық үшін. Албетте. Аяттың ақырына көңіл бұрын. Бұлар сілердің көзіңерге көрінген, сілер миніп қолданып келе жатқан, сілердің ата бабаңар қолданып келген, миніп келген, анымен жер жыртып, жер айрып, жер айдап келген жануарлар шулар. Ат, қачыр, ешек. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Сілер әлі ақылыңарға келбеген нәрсені де Аллах Тағала жаратып береді деді. Мына машиналар. Ақылыңарға келбеген нәрсені жаратып береді деді. Пайғамбардың өзінің айтқан хадисі бар. Мен мұрдағы сабағымда да айтқанмын. Пайғамбар айтқан, заман аяқтап қалғанда менің еркек үмметтерім жыла тұрған, зуылдап жыла тұрған темір ерлерге минешеді. Машина жүнде сөз кетіп бар тау? Темір ерлерге минешеді. Алар ошол темір ерін мақтану үшін мечіттің атырабына айланасына uzun тура қойып қойышады. Бір ошолардың бүт бар, егер изилдеп кетсең, үйіндегі аялдардың бүт бардығын көпшілігі жарым жылаңаштар.
Алар мечитке чындап келген жок, алар темир тулпардын мактанганы келди деп атат. Жумабектер бар да. Жумабектер бар да, аптасына бир жолу келчү. Ва яхлуq ма ла ta'lamun. Силер билбеген нерсени Аллах Таала жаратып берет dedi. Аттын өзүнүн жеми бар, чөбү бар, качан чуркатасың. Ушул азыр ошол ат берген эле. Ушул жерден бирөөгө. Тартылат эле айдай берсең, атың да өлөт, өзүң да өлөсүң. Жайлоого деле ошентип, тияка деле чаба бергин, жардан ылдый сала бергин, өлөсүң. Аттын да, эшектин да, качырдын да өзүнүн жүрүү жана алардын минүү адеби бар сыяктуу деп атат. Темир тулпардын да, машинанын дагы жүрүү, минүү жана жүргүзүү айдоо эрежеси бар да. Жолдогу светофор жөндөн эле чыгып калган эмес. Аны Кур'ан окугандар, Кур'анды мыкты окугандар жакшы түшүнөт дейт. Анткени анда сары, жашыл, кызыл өң бар. Кызылда токтойсуң, болду. Кыйшайсыз токтойсуң, сарыда даярданасың, жашылда өтөсүң. Кур'анда тажбитте ушул эреже бар. Кызыл келгенде өтпөйсүң аятты, токтотосуң ошол жерге келгенде. Сары келгенде даярданасың, демиңди алып. Жашылда окуп өтөсүң деген эреже бар бизде Кур'анда. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Min sa'adatil mar al-jaru salih wal markabul hani wal maskanul wasi'. Sadaqa Rasulullah. İnsanға Аллах тараптан шыбаға болып берілген бір бақыт бар. Егер бола тұрған болса, ошол бақыт 3 нерседе болот деді. Аллах Таала инсанға 3, кейде 4 бақыттуулук берет. Биринчиси кайсыл десе, жакшы кошуна. Эч ызы чуусу жок. Эч ызы чуусу жок. Жада калса үйүнүн чатырынан түшкөн сууну ноо менен өзү жака алып кеткен, сиз жака тамчылатпай. Керек болса дандырынын, очогунун, печкесинин түтүнүн да сиз жака кылбайт. Керек болса үйүнүн чатыры менен сиздин жериңизди көлөкөлөтпөйт. Керек болса сиз жака көлөкө болуп калат деп, даракты дагы дубалына жакын кылбайт, сиз жака көлөкө болуп калбайсыз деп. Ушунчалык. Эми сиз ошондой жакшы кошунасызбы? Кошуна дегенде эле ушул жерде отурган бүт баары 4 тарабынан кошунаны эстейт да, өзүнүн кандай кошуна экенин унутуп калат. Өзүнүн. Өзү жөнүндө сүйлөйм. Мен азыр өзүм жөнүндө сүйлөп атам. Кошуна дегенде мен кандай кошунамын? Экинчи бактылык кайсыл десе, күлүк уна же улуу. Кашаң ат эмес. Басыгы жакшы ат же болбосо бузулбаган темир тулпар машина. Үчүнчү бактылык кайсыл десе, кенен коро, мыкты үй, ичинде чыр-чатагы чыкпаган мыкты балдар, кыздардын ата-энеси менен ошондой ынтымакта жашоо. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жолдон өтүп бара жатып бир сахабаларына салам берди. Жолдун боюнда турган экен. Пайгамбарыбыз айтты: "Эмнеге отурасыңар бул жерде?" деди. "Отурабыз эле" деди. Пайгамбар айтты: "У'ту тарика хакка." Эгер бул жерде отура турган болсоңар, анда жолдун акысын төлөп койгула деди. Субханалла. Жолдун акысын төлөп койгула. Акысы дегенде азыр дароо эле ар бир адамдын чөнтөгүндөгү ошо акчага келип такалат. Мен Москвага бардым. Шаардын ичинде ошол, шаардын ичинде, МКАДтын ичинде бир жеринде платная дорога деген бар экен. Адашып түшүп алсаң деле акча төлөйсүң. Адашып түшүп алсаң деле төлөйсүң. Номерин катталып төлөйсүң. Азыр бизге да ошондой киргизиш керек мына тыгынды жоготуш үчүн. Киргизет баары бир. Өлкө деген, мамлекет деген ошол коет. А бул жердеги акы ал таптакыр башка жөнүндө. У'ту тарика хакка, жолдун акысын төлөп койгула деди пайгамбарыбыз. Сахабалар айтты: "Я Расулалла, жолдун акысы кайсыл?" дедилер. "Бу жерде отурасыңар. Жогору жактан ылдыйга келе жатканда дагы те бурундан бурулга четтик деп атасыңар. Ылдыйдан жогору көздөгөндө да ошол жака чейин тик деп атасыңар. Бул жерде отургандан кийин көзүңөрдү жумуп тиктебей отуруңар, ошол жолдун акысы. Эгерде даректен адашып калган киши силерге дарек сурап келсе, билсеңер көрсөтүп же жеткирип коюшуңар, ошо жолдун акысы. Өйдө төмөн өткөн адамга салам берип, алар салам берсе, алик алышыңар жолдун акысы деди. Айдоочуларга жолдун акысы кайсыл десе, сөзсүз түрдө жолдо көрсөтүлгөн белгилерди сактоо бул жолдун акысы. Бул баягы кол жаңсап сүйлөгөндөрдөн кийинки эле экинчи орунда турган дүйнөдөгү бир тайпа адам бар. Дүлөйлөрдөн тышкары кол жаңсап мынтип сүйлөгөн адамдардан экинчи орунда мимика менен түшүнө турган адамдар бар. Кайсылар десе, айдоочулар. Жолдо кетип барсаң, мындай 3 бурчтук белгиде тоону тартып туруп, мына 5-6 таш тартып койгон айерден. Эгер жаза турган болсо, айдоочу этият бол, алдыңда
Таш кулашы мүмкін, мурдада кулаган бир-экөө өлгөндө зуп өтүп кетесиң, окуй албай каласың. Барып башына таш түшөт, өлүп каласың. Ушунун бүт баарын окуганбыз. Ана мен кечеден бери сабактарда айттым да. Ар жерге адеп акылактын бир сүрөтүн тартыш керек болуп атат да. Адеп акылактын. Кандай кылыш керек? Адеп акылыңды сакта деген жазуу болуш керекпи же? Мына бир сүрөтүн тартыш керек деп өзүмчө ойлондум да. Ар бир 20 километрге же ар бир 10 километрге бейсбол бу таягы. Не бар? Жөн эле баягы сойылдын сүрөтүн тартып коюш керек да. Сойылдын сүрөтүн тартып коюш керек. Мындай шиши менен айдоочунун. Эсиңе келип, мына чокуңа тиет бираздан кийин. Мойнуңуз илет деп эле ошол сүрөттү киргизип коюш керек биздикилерге. Чын. Шаардын ичине катар илип коюш керек ошондойчу. Чын. Же болбосо шагыраган акчалардын тамчылап атканын кылып коюш керек мында. Шагыраган акчалардын сүрөтүн тартып коюш керек. Үйүңө штраф барат, этият бол деген. Айтор, адеп акылакка кандай болбосун чакырышыбыз керек болуп атат. Айдоочу машинаң жаңы болушу мүмкүн, бирок адеп акылагың тамтыгы чыгып тешилген. Чын, тамтыгы чыгып тешилген. Жолдогу май кызматкерлерин көз билбейбиз. Алар биздин амандыгыбыз үчүн, тынч жетип алышыбыз үчүн турат ошол жерде. Токто деген жерде токтойлу. Бурул деген жерден бурулалы. Анткени Аллах өз аятында стамдылла. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق الله العظيم. Өлүмдү өзүңөргө өз колуңар менен чакырбагыла dedi Аллах Таала. Өзүңөрдү өзүңөр эч качан өлтүрбөгүлө деп атат. Ошол кээ бир машиналарда 100ге жеткенден сигнал чыгып калат. Тый деген сигнал чыгып калат. Мындан өйдө өтпө деп атканы. А кээ бир өлкөлөрдө өзү ошол өлкөнүн аалымдары 120дан ашкандан соң, же 130 же 150ден ашкандан соң мына кырсыгына учурап өлгөн адамдарга жаназа окулбайт деген чечим чыгарып койгон. Анткени бул өзүн өзү өлтүрдү дегенге бар. Көрдүңүзбү ошол себептен ылдамдык 90 дедиби, 90да кете бер. Чындап айтайын. 90да жүрбөйбүз, туурабы? Же жүрөбүз 90да, 90 деген жерде. Ачы, мен деле жүрбөйм. Мен деле 100дө жүрүп коям анча-мынча. Шашырганда эмне? Бирок ошо 90ды ошол жерге 100 кылып коюш керек да, ошол жерде. 100 кылып коюш керек. Анда биз канчада жүрөбүз? 110да жүрөбүз. Ошол жерге сойыл коюш керек да. Заңкайтып сойылдын сүрөтүн коюп коюш керек. Караң, ушул мына ушул жогорку ылдамдык менен барып, мына кырсыгына кабылып өлгөндөргө жаназа окулбайт деген чечим чыгарып коюшкан анча-мынча жерде. Ушул бизге керек болуп атат. Кудай сактасын. Эми канча адамдардын биз айтабыз эми, ооба, тагдырына жазылды да деп. Бирок Аллах Таала өз аятында стамдылла فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا صدق الله العظيم. Аллах Таала жакшылыкты да, жамандыкты да жаратты. Бирок ушул экөөнүн кайсы бирөөсүн тандап алуу укугун бенденин тандоосуна берди деп атат. Карап туруп эле арак сатылган магазинге барып ичип туруп тагдырга жазылып калган экенден көрө тагдыр карасаң кызыгы тагдырга жазылып калган экен да деп анан зинага барып коюп өзүң аялың турат. Тан көрө аялым туруп тагдырма жазылып калган экен мына кыз деп коюп ал жиндилик ал маймыл, ал аңкоолук. Ошол жолдо бара жатып 150де бара жатканда сен рульду башкара албай каласың, тормоз тепкенге үлгүрбөй каласың. Ошону эстешиң керек болчу. Ушуну тандайм. 150де кеткениң жакшыбы же 80-70деби? Ушуну танда деп атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам «Инна Аллаха юхиббур рифка фил амр кулли». Пайгамбарыбыз айтты. Аллах Таала ар бир иште назиктикти сүйөт. Ар бир инсандын жасап жаткан ар бир ишиндеги жумшактыкты, назиктикти сүйөт. Жумшак мамиле кылуу, жапыс болуу, күлүмсүрөп жооп берүү жана сүйлөө. Жолубуз тосо калды. Сөз түрдө барып турушунда бир өзүбүз көрсөтпөйбүз, барда жетип мына наркында үркүтүп, беркин үркүтүп, нар жака качат, берки бер жака качып, ал жерде не деген сөздөр кетет? Укпайсың чындап. Эгерде машинанын сыртына колонка коюп, ичиндеги айдоочунун
айдап бара жаткандагы үнүн уккун келсечи, сен бул дүйнөдө жашаган келбей калат. Ушундай жаман сөздөр сүйлөнөт, ушундай жаман сөздөр сүйлөнөт. Дагы жакшы машинанын сыртында каламка жок. Эгер баягы тыгындан алдыңды бирөө тосо койгондогу эстеп атасыңарбы, сөгүнгөнүңөрдү азыр силер? Эстеп атасыңарбы? Кече эле сөгүнгөн беле ошол. Алдың бирөө тосо койду деп, не деп сөктүң? Андыктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Ат-таанни миналлах вал ажалату минаш-шайтан." Шашылбоо ал Аллах Тааланын бендесине берген бир мүнөзү. Шашылуу ал шайтандын азгыруусу деп атат. Пайгамбарыбыз айтты. Шашылбоо бул Аллах Тааланын мүнөзү, жана Аллах Тааланын бендесине берген бир рызкы мүнөзү ушул. Ал эми шашуу, шашкалактоо ал шайтандын мүнөзү. Айрыкча айдоочулар. Анан жүргөндөр дагы. Кызылда деле чуркап өтө калат. Айрыкча азыр мына шаарыбызда көбөйдү. Велосипед айдагандар, жанагы телефон менен мындай калып, жол четинде айдап бара жаткандар. Ушулардын бүт баары азыр айдоочуларга өтө тоскоол болуп атат. Учурдан пайдаланып мен айтайын. Чоң жолдордун, чоң светофорлордун бурчуна ошол баягы тилемчилер туруп алган. Андан качам деп экинчисин жөйлөп, кичине машинасын сызып алып атат. Ушуларга бир көзөмөл кылса жакшы болот эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир сахабасына: "Инна фика хаслатан юхиббухумуллах ал-хилм вал-анаа." Сенде Аллах жактырган эки мүнөз бар деди. Бир сахабасына: "Сенде Аллах жактырган эки мүнөз бар." Жана сахаба ушунчалык сонун болуп сүйүндү. Ошол мүнөз кайсыл я Расулуллах деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Ал-хилм." Назиктик, сенде жумшактык бар. Аллах ошону жакшы көрөт. Ушул машинага мингенде Аллах Таала мени жумшак кыл, Аллах Таала мени үчүн назик кыл деп сурангыла. Экинчиси кайсыл десе, Аллахка кайтуу. Сөгүнүп алган сөзүнө дагы, кыйкырып алган кыйкырыгына да Аллах Таалам тооба кылдым, кечирим сурайм, экинчи мындай кылбайм деп өзүн айыбын мойнуна алуу. Бир хадис бар. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام السكينة والوقار حال سعي إلى أعظم العبادات وأجل الواجبات وهي الصلاة. Пайгамбарыбыз айтты. Эгерде азан айтылгандан кийин дарат алганга чейин мечиттин муаззини такбир айтып намазды баштап жиберсе, дарат алып бүтүп эле ошол намазга жетишүү үчүн чуркап келбе деди пайгамбар. Кара, чуркап келбе деди. Чуркаба. Мейли рекеттер өтө берсин. Эч болбосо акыркы рекетине деле сен илешесиң. Ошондо сен жамааттын соогун аласың деди. Пайгамбарыбыз айтты. Алейкум биссакина вал виқар. Ва ла тасау. Намазга эгерде кайсы бир жамаат такбир айтып, имам намазды баштай берсе, чуркабай дейт, чуркабай кел. Өтөт. Мынантип шыпылдап да баспай дейт. Басыгың кандай болсо, ошондой боюнча кел. Пайгамбарыбыз эмнеге ушуну тыйды? Ибадаттардын туу чокусу болгон, Аллахка эң сүйүктүү болгон, окуган адамды бейишке гана тарта турган бир күндөгү 5 убакыт намаз, ал ибадаттардын туу чокусу, пири мындайча айтканда. Ушуга чуркап келбей деп атат. Шашпай кел, акырындык менен кел. Сыр эмнеде десе, келе жатып чалышып жыгылсаң, даратың сынат, бир отоле кечигесиң. Анткени шашылуу шайтандан, ал шашуу менен сен кимдир бирөөнү жөөлөп да кетесиң. Түртүп да кетесиң. Келгенден кийин ыкта кылгандан кийин жаныңдагы адам ошунчалык сен деп өпкөңгө дем кирип чыгарып аткандагы менен ага зыян да бересиң деп атат. Акырындык менен кел. Намазга акырын кел дегенден кийин эме. Пайгамбар эмне деди? Ида уқиматус сала фала та'туха тас'ун ва ату тамшун алейкум бис-сакина. Намаз башталып калса деле шашпай, акырын басып келгиле. Чуркап да, чуркоо менен басыктын ортосунда дагы болбосун. Акырын эле басып кел деп атат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз ал-qasda таблугу. Акырын жүрсөң максатыңа сөзсүз түрдө жетесиң деп атат. Пайгамбар айткан. Акырын жүрсөң ойлогонуңа жетесиң. Al-qasda. Subhanallah. Акырын жүрсөң көздөгөнүңө сөзсүз түрдө
жетесің деп атады. Ла дарара ва ла дирара. Пайғамбар сондай деді. Ла дарара ва ла дирара. Кимдир бирөөгө зыян берүү өзү ислам динде жок, тыюу салынган. Кимдир бирөөгө зыян берүү эмне менен? Зыян берүү десе дароо түшөгөлө отвертка менен бирөөнүн ичине сая коюу эмес. Жолдо бара жатып, мына жолдо бара жатып, кээ бир жүргүнчүлөр бар. Машинасынын айырын ачып туруп, ушундай түкүрөт эми баягы, көөнүң айланат. Жолго түшүп атат. Шамал болсо, аркы мисалы айдоочуга бар, чаптап калышы мүмкүн, шамал катуураак болсо. Анын машинасына түшөт. Ушул анын маданиятсыздыгынан, анын адеп аклагынын тайыздыгынан. Ла дарара, зыян бербе. Зыян бербе. Кээ бирде поворотты бияка күйгүзүп алып, бияка кеткендер бар. Кээ бирде ошол жандырып алган, бияка күйгүзүп алган, бурулбай кеткендер бар. Ушул да зыян берип атат. Ушул да зыян. Вала дарара, вала дирара. Зыян берүү жок. Анан кимдир бирөөдөн зыян алуу да жок. Зыян алып калса, кайра анын жообун берүү да жок деп атат динде. Мейли ал эми адеп аклагынын тайыздыгынан сизге мындай кичине бир тун эмес мамиле кылып койду. Тегеле кечиримдүү боло берсин. Анткени кема тадину тудан, кимге кандай мамиле кылсаң, анын өзүнөн болбосо да өзгөдөн ошондой мамиле күтө бер. Бүгүн кимдир бирөөнү жөөлөдүңбү, сени да жөөлөй турган, алдын тосо турган бирөө бир шофер табылат сага. Сизди бирөө жөөлөп ошентип алдыңызды тосуп кыйнадыбы? Кол силтеп коер. Мейли, машинасы жаңы экен, бирок өзү эски экен деп кое бер. Сизден да бир кемчилдик кеткенде сизди кечире турган бир айдоочу табылат. Ла яхилу ли муслимин ан юравиа муслима. Пайгамбарыбыз айтты. Пайгамбарыбыз тыюу салды. Ла яхил, адал эмес, харам, тыюу салынган деп атат. Мусулман экинчи бир мусулманды коркутуп үркүтүп сестентип коюу. Жолу бара жатып мындай кылса, аркы бияка качып кетет. Ушундай кылуу жок деп атат динде. Мындай кылбагыла. Жаныңдагы айдоочуну, жаныңдагы отурган кардарды, пассажирди, аны эч качан антип коркутуп үркүтпө. Бул өзү адал эмес, харам. Эмнеге? Ал-муслим ман салима ан-насу мин лисанихи ва ядихи. Садака Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтты. Мусулман деп кимди айтат? Мусулман деп бир күндөгү 5 убак намазды окуган, орозосун туткан, зекетин берген, хаж умрасын кылган, келмесин келтирген деп айтышыбыз мүмкүн. Ооба, бирок ушуларды жасап жаткан адам деле азыркы мен айта турган нерселерди жасап алышы мүмкүн эле да. Пайгамбарыбыз айтты. Мусулмандын чыныгы мусулманчылыгы кайсыл жерде? Ал-муслим ман салима ан-насу мин лисаних ва ядихи. Мусулман тили менен да, колу менен да өзгө мусулмандарга зыян бербесе, муну чыныгы мусулман десе болот деп атат. Мен ушуну айтат элем. Айдоочулар баарыбыздын кулагыбызга күмүш сырга болсун. Жолдо бара жатканда сөз түрдө өзүбүз сыяктуу айдоочуну сыйлоону, жана жол четинде бара жаткан жөө жүргүнчүлөрдү, анан жолдон өтүп бара жаткан, кесип өтүп бара жаткан жөөчөндөрдү дагы сыйлоону билейли, өзүбүздү сыйлайлы, кадырлайлы. Машинабыз жаңыланган сайын адеп аклагыбыз андан 100 эсе, 1000 эсе мыкты жаңылансын. Үй канча бийиктеген сайын адамгерчилик менен адеп аклак ушунчалык төмөндөдү. Үй канчалык кеңейип бөлмөлөр көбөйгөн сайын анын ичиндеги перзенттер азайды, төрөт азайды, жоголо баштады. Дос канчалык көбөйгөн сайын достордун арасындагы душмандык, келишпестик ушунчалык көбөйүп атат. Жол канчалык жаңыланып кеңейген сайын адеп аклак тамтыгы чыгып тешилип ушунчалык эскирди. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Аллах таалам баарыңыздан разы болсун. Амин. Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна я рахим, бирахматика я архамар рахим.